Keyinki söz суроо берүү үчүн Жойбеков Бактыйкан экшти. Рахмат, Мурадил Жанышбекович, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, чакырылгандар. Өткөнкү жыйындарда şu Арис бизге келип маалымат бергенде Талас областы боюнча 17 айыл кирди, 2 айылда иш башталды деп атты эле. Бүгүнкү күндө мына чын эле 2 айылда болуп атат. Бирок акча каражаты бардыгы чечилген деп сиздер айттыңыздар өткөндө туурабы? Бирок 2 айылда иш болуп атат. Ушул Талас районунун Көгөй айылы бар. Республикабызда 44 район болсо, ошол бардыгы көпчүлүгү райондор таза суу менен камсыз болгон, бирок Көгөй айылында бүгүнкү күнгө чейин таза суу жок. Бышма кудуктардан 8000ге жакын адам ошол бышма кудуктардан суу ичип, тиричилигин өткүзүп атат. Ушул Көгөй айылы боюнча маалыматыңыздар барбы? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, саламатсыздар, урматтуу төрага. Тимур Маралбаев, таза суу боюнча Талас, Баткен, Жалал Абад областы боюнча координатор. Азыркы учурда 17 айыл, Талас областы боюнча 17 айыл боюнча бардык айылдарда ПСДлар даяр болгон проектлер. 2 айылда өзүңүз айтып кеткендей жумуштар жүрүп жатат. Биз донорлор менен тендердик документтерди макулдашып жаттык эле. Ушу күндөр, жакынкы күндөрдө тендердик документтерге макулдук алдык. Жакынкы арада тендерлерди жарыялайбыз. Талас областы боюнча Көгөй айылы боюнча тендерлик документтер даяр, макулдугу бар. Жакынкы арада тендерге чыгабыз. Тендер чыккандан кийин курулуш иштери качан башталат? Тендерге чыккандан кийин тендер өтөөрү менен курулуш иштери 10 күнүн ичинде башталыш керек. Тендер болжол менен 1-3 ай убакыт алса, 3 айдан кийин тендер курулуш жумуштары башталышы керек. 1 айдын ичинде иш башталат экен да, Кудай буйруса. Сиздердин планыңыздар боюнча. 1 айдын ичинде тендер бүткөндөн кийин 10 күнүн ичинде башталыш керек. Тендер 1-3 айдай созулат. 3 ай. Болжолдуу. Сиздер эртерээк кыймылдабасаңыздар, азыр 3 айдан кийин күз келип калат да. Ооба, биз дагы ошого тезирээк жылдырып аттык эле, бирок тендерди донорлордун макулдук бериши ушул убакытка келди. Тилекке каршы ошо көчөгө мурда күнү эле беришти макулдугун. Азыр биз тендерге чыгууга даярбыз. Ушул жума менен буюрса чыгабыз тендерге. Ишиңиздер ошол ийгиликтүү болсун. Андан дагы бир маселе болуп атат. Ушул Кара Бура районунда Маймак айыл өкмөтү бар, жакшы билесиздер. Ушул жерде жер маселеси менен бир аз мындай талаш тартыштар жаралып атат. Кээ бир жерлер ушул темир жолдун карамагында экен. Анан айыл өкмөт өзү өткөн жумада келип ушул маселени көтөрүп атат. Ушул жагындагы ушул чечишиңиздер керек да. Темир жол менен байланыштарбы, кандай кыласыздар? Бул маселе бизге белгилүү. Биз ПСДны даярдап жатканда, проектибизди даярдап жатканда бул маселе боюнча маселе каралган. ПСД даярдалып жатканда маселени чечилген. Ал темир жол өтүп жаткан жердин жанынан скважина турат, жана Башня Рожновского резервуардагы ошо темир жолго абдан жакын жерде турат. Бул маселе чечилген, госэкспертизадан өткөрүлгөн долбоор. Азыркы учурда ал жерде маселе болбошу керек. Тоскоолдуктар болбойт бул маселе боюнча. Тоскоолдук болбош керек. Себеби деген бардык проекттин баары госэкспертизадан өткөн уже. Болду, айыл өкмөтү келип ушул маселени өзү айтып атат. Ошол сиздер эске алыңыздар. Анан эң негизгиси ушул Талас шаары боюнча менин кесиптешим Улукбек Зулпугарович айтып кетти. 2016-жылы Европейский банк развития менен акча бөлүнгөн, ушу шаарларды таза суу менен жана саркынды сууларды баягы иштерин жасоо боюнча. Талас шаары боюнча мына 1-чи фазасы бүтөйүн деп калды. Аныңыздар баарыңыздар Шамшидин Каримович, сиз жакшы билесиз. Жаңы ошол очистительный сооружение боюнча мен сизге бир 2 ай 3 ай мурун тапшырма бердим эле. Ошол боюнча сиз менен да жолуккан жокпуз. Ушул бүгүнкү күндө Талас шаары боюнча акыбалы кандай болуп атат саркынды суулар боюнча? Талас шаарынын 2-чи фазасы боюнча техникалык экономикалык негиздеме даярдалган. Бул жана 9 шаар киргизген да, 9 шаардын ичинде азыр 5 шаардын акчасы чечилди, табылды. Булардын азыр грант ичасы изделип атат банктан. Кудай буйруса жакында болуп калыш керек. Ошондо Талас шаарынын акчасы жок болуп атабы 2-чи фазасы? Грант ичасын издеп жатат.
грантовый частный, ооба. грантовый частный. Анан бул ал жерде маселени билесиз. Баягы эски саркындыны кайра калыбына келтиребиз деген маселе бар. Биринчи маселеси, экинчи маселеси жаңы саркынды салабыз, суу очистительный сооружение салабыз деген маселе бар. Кайсынысына токтолуп атасыздар? Жерде ОРП шаарынын өзү да биз өткөндө мен сизге алып барып бердим го да, теоолорду көрсөтүп туруп. Шаар өзү чечим чыгарыш керек да. Сиздер анда ушул келе жаткан дагы бир Мурадил Жанышбекович айтып атпайбы, жагы маалымат топтоп келиңиздер деп. Ошого Талас шаары боюнча толук кандуу маалымат берсеңиздер, ошол Талас шаарынын мэри мененби, ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары мененби, ошол тегерек четиндеги чечилбей аткан жер маселесиндеги айыл өкмөттөр менен чечип туруп анан бир иш кылышыңыздар керек да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө шаарыбыздын калкы 60 миңден ашып кетти. Сиздер мынакей айтып аткан менин кесиптештеримдер мурда 20 миң, 10 миңге эсеп кысабан кылсаңыздар бүгүн андан ашып кетип атат да. Ошон үчүн туура жашынакай кылып туруп, келечектүү кылып туруп салыш керекпиз да. Бүгүн азыр биз 30 миң, 40 миңге салып алып, эртең 100 миңге элдин саны көбөйтүп кетсе, кайра дагы саркынды сууларды тазалоочу жай салабыз деп жүрбөй кыйналбашыбыз керекпиз да. Макул. Анан Рыскулбек Асанович, сиз буга чейин инфокомду жетектеп келдиңиз. Берди ал жердеги алгылыктуу жакшы иштерди алып бардыңыз. Эми ушул жаңы кызмат орнуңуз менен куттуктайм. Бул жакты дагы дыкат, жакшы иш алып барасыз деген ойдомун. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат.